Бардыңыздарга дагы бир ирет салам айтабыз. Ардактуу Кайрымдуу бол Баарыбыздын башыбызды бириктирип ушул жерге чогултуп аткан ушул бир туугандарыбыз берешем мекендештер. Эми азыр ушул ишти кылганда кээ бир мекендештерибиз туура түшүнүп, кээ бирлер туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Анткени бул элдин баарына жагынуу эмес, биз үй болуш максатында. Анткени азыр ушул жерден биз видеого деле тартпай эле берип коебуз, биздин колдон келет. Ал акылыбыз жетет. Бирок сиздерден бир өтүнүч, туура кабыл алыңыздар. Бул нерсе бир кылмыш кылса анын баары чагылдырыла берет. Өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр, телеканалдардан көрүп атасыз, жүрөгү ооруйт, огул кичинекей бир тууган, бул кичинекей балдар ошондой эле негативди көрүп чоңойбош керек. Бизде ушундай, мынакей эжекемди өз эжемдей көрөм. Энемди өз энемдей көрөм. Кыргыздын ар бир энеси менин энем деген түшүнүктү колумга алып салым болсо экен деп атасыз да. Азыр ушул жерден дагы мына видео съемкалар тартылат. Тартылганда эч мындай бир эме болбосун. Сиздерден жан дилиңиздерден чыккан бир бата тилегиңиздерди алайын деп турабыз. Себеби биз адамдарга сом менен эмес, сооптор керек экендиги коомго кеңири жайылтуу. Өскөмөчүнө гүл тарткандар болбош керек. Аллах Таала айрым адамдар
боордошторубуз жакшы өздөрүнүн аманаттарын берип жибериптир. Ошол тууралуу эмне айта аласыз? Кимдер салды, каяктан салды? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына дайыма эле бизге келип турат да негизи кийимдер, ошо Сургут шаарынан, Москва, башка жерлерден. Мына азыр ушул орозонун бүтөрү менен таратайлы, чоң сооптурга ээ болойлу деп дагы бизге салып аткан мекендештерибиз дагы ошо орозойчу берип калсак экен, соо көбүрөөк болот деген үмүттө аябай аракет кылып берип атышат да. Мына ошонун бири эле мына азыр ушу Сургуттан аябай чоң сумкалар келген экен. Сургуттагы бир тууган мекендештер, мына сиздердин аманатыңыздар жетти буюрса. Мына Fasola
Молодцы. Достор, биз жантан бери Казакстандан келген белекти ким алып келди деп билбей жатсак, дал ушул эки татынакай кыз жана бөөктүн ата энеси ушулар үй бүлөсү менен Кыргызстандагы боордошторун алып келиптир. Ушундай биздин мотурайган бөөктөрүбүзгө жакшынакай батаңыздарды берип, эл арасында, журт арасында аман эсен чоңоюп, ата энесинин ишеничин актаган кыздардан болушуна тилектешпиз, Молодцы. Азаматсың. Документтерин көтөрүп келет. Көрсөтсө, копияны алып келип, башка эле бирөөнүн документтеринен копиялап билесиз, Алып келип туруп, кайра алып барып базарга алып барып сатып окат кылып атат. Эми ушундай болуп атат, мына эже билет мисалы. Анан эми муну кылбай кое элсек, азыр моундай жагдайлар жаралат. Эми эгерде кимдир бирөөгө кат айтып койгон болсок, Кудай бизди кечирген болсун. Бирок бул кылыш керек болуп атат. Кээ бир учул адамдарки ошондон кийин биз мындай болуп калдык да. Баягы көрө көсөм болосун деп коет го. Биз документтерди алдыртабыз, оригиналын алып келесиңер, оригиналы менен кошо келесиңер. Биз берге ксерокопияда коюп коелу деп атабыз. Сиздер да убара кылбайсыз. Оригиналды алып келесиңер, коюп туруп копиясын алып каласыз, оригиналын алып кете бересиңер. Анан серек алып келесиңер деп анан сиздерди убара кылбайбыз. Сиздерди убара кылгыбыз келбейт. Сиздерди аяйбыз. Анан жанагындай жол болбош керек. Коррупция жок дегенде титиякта болуп атса да, коррупция ушул жерде болбосун. Коррупция мындай жерде болбосун. Чыныгы муктаж адамдарга жетсин. Бүгүнкү күндө чет жактардан канчалаган бир гумпомоштор келет. Бирок ошол гумпомоштагы дарекке жетпей, келген муктаж адамдын келген ырыскысын ортодон бирөө тартып жеп коюп атат. Ошон үчүн даректүү болсун эжекелер, бир аз ушул нерседе туура кабыл алып буйруса. Жылмаюу тартуулап, мына кичекей биздин бир туугандарыбыз, Анан мен ойлоп атам, мен ушул кылган ишибиз мунун жүрөгүндө калса, менин да кичекейимде бир адамдар жакшылык кылган мага. Ошол менин ушул кылган жакшылыкка болгон сезимимди ойготкон. Ушул бир тууганымдагы сезим ойгонуп, кийин бул бирөөдөн жардам сурай турган эмес, жардам бере турган жигит болсун. Кудай уза, ошол ниетте биздин Кудайбыз, ушул оюбуздун баарын түшүнсө, кандайсыз? Бул Россиядан, тияктан бияктан бизге жөнөтүшөт атайын. Анан мына ушул колясканы берип жиберген. Өткөндө мындан 3өө келген. Экөөүн бердик. Бул коляскадагы чеже. Бул коляскалар сурап мен билбейтчим да. Мунун баасы 18.000 сом, 15.000 сом, 22.000 сом ушундай турат экен. Мен муну ойлогом да бир 3-4 миң сом болсо керек деп, берки дейле. Андай эмес экен. Ооба, кымбат. Анан могу салып көрсөз? Кана. Оппа. Ай, ана. Оны мындай жатса болобу? Болот азыр мындай. Мону жатса болобу? Болот. Мальчиковый жокта. Мальчиковый бар болчу, өткөндө келген. Мен да балам деп да. Мына могул эме Мен умайкам. эмеси удобный да эми сизге, эметкенге, сүйрөгөнүңүзгө. Өзүнө өрнөп аласың. Мына ушул колясканы дагы берип жиберген мекендеш. Ушул колуна бир эмес эки баланы көтөрүп жүргөн мээримдүү эненин мээнетин колунан алып, мындай кылып, мына кичине болсо да кандай бир жакшылык. Бул дүйнөдө бир келген конокпуз, бирок мындай жылмаюу тартуулаш бул адамдык бийик сапат деп ойлойм. Кудай буйруса, мына кежеке. Эми мындан кийин мындай ыңгайлуу, жакшынакай кылып, ооба, Кудай буйруса. Бул бардык эмелери бар да, могул өйдө ылдый көтөрүп, мына бутун мондай кылат эже. Мисалы мына могул бутун кааласаң мынтип отургузуп коебуз. Кааласаң мындай тургузуп коебуз. Ооба. Бүт эме ыңгайлуу да, бул удобный бул эмеге. Кана, мындай кылайчы кеңиз, молдек экөөбүз эле эмете берели. Бул сиздин кызыңызбы, кимдин кызы бул? Жаган эле кичинекей балдар пишиш керек. Ооба, кел. Кел, карындашым, келчи. Мына могул сага болсо кайсы бут ким жагып атат? Кайсылары? Өзүң размерин карачы. Кел. Кел. Мына сага кайсысын алып берели, эжеке? Кайсы бутун? Баткан алып берем. Кана караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөттөрүнүн жашоосуна 6 сыфатты тартип катары жол көрсөтүп кеткен. Ошол 6 сыфаттын 4-үнчүсү икром муслимин. Мааниси өзүңдүн акыңды коюп башкалардын акысын ада кылуу.
Тагыраак айтканда, өзүңдүн гана жашоо шартыңды, өз башыңды гана ойлой бербестен, башка мусулман бир туугандарды дагы унутпай, мүмкүнчүлүгүңө жараша көмөктөшүү. Кайрымдуу бол коомдук фонду аркылуу ушул сыфатты жашоосуна сиңирип алып, башкалардын акысын да бере билген боорукер мекендештерибиз. Жардамга муктаж, жашоо шарты, тапкан тыйыны, ден соолугу жана турмуш жагдайы эл катары бейкапар өмүр сүрүшүнө жол бербесе да, фонд бүгүн, эртең жана буга чейин ар бир 3 айда биздин тизмедеги муктаж боордошторубузду кийим, азык-түлүк жана бут кийимдер менен камсыздап, кайсыл бир ата же апа үчүн санаа болгон көйгөйлөрүнүн чечилүүсүнө себепчи болуп келүүдө. Саламатсызбы эже, бүгүнкү ушундай жакшы белегиңиз өзүңүзгө кут болсун. Кандай шарттар менен алдыңыз? Канчадан бери жетпей жүрдүңүз эле? Көптөн бери ушундай коляскага жетпей жүрдүм. Балам 7 жашта ДЦП. Ушу ар бери көчөгө чыгарганга эметкенге шартым жок. Өзүбүз квартирада турабыз да. Анан ушу мен 3 балам бар. Ушуну эме кылганга эмем жетпейт да, кудуретим жетпейт да, мүмкүнчүлүгүм. Жолдошуңуз барбы, жокпу? Bunun atası çıtap ketken bolчу, bu kızımdan. Şu bizge ikinci Разычылыгыңызды биздин фондко Азамат Байматовго разычылыгын билдирем. Ушинтип бизге дейлерге жардам берип аткандарына Алла разы болсун. Эл журттун ушинтип эмесинин батасын көп алып жүрө берсин. Баарыңыздарга рахмат. Негизи сизде энелер эң күчтүү да, дүйнөдөгү эң күчтүү, эрки күчтүү, жүрөгү кенен энелер. Ушундай сизде эне боло албай жүргөндөр канча, ошол өзүнүн милдетин так аткара албай жаткан. Буюрса, балдарыңыз чоңоюп эртең сиз жыргачуу, төбөңүз көккө жетчү жакшы күн келет. Кудайым ошол күндү насип кылган болсун, Рахмат. Белеңиз кут болсун. Урматтуу достор, бул жакта азыр 3 бир тууган, мамасы кичинекей кенже бөбөгү ыйлап, тиги жакта баласы эмизүү үчүн кетти. Бул жакта болсо чоң апасы 5 баласы бар экен, анан эже өзү дагы ден соолугуна бир аз жабыркаган экен. Мына буюрса колуна белек бешкектерин алды, мына кичинекей бөбөгүнү да алды, өздөрүнө алды. Жапжакшынакай жаңы кылып кийгизди. Кудайым буюрса, өзүңүздү тааныштырып, анан биздин фонд болгон ыраазычылыгыңызды билдирип койсоңуз. Мен эме Токтогулдан болом. Kızımın 5 balası var. Epilemesya menen oğruydu. Bergen jardamыңыздарга, берген кайрымдуулуңуздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Жакшылыктардын бетинде бечараларга жардам берип жүрөрүңүздөр, өмүрүңүздөр узун болсун. Чоң рахмат сиздерге. Алла колдоңуздарга күч кубат өмүр берсин. Өзүңүздөр көргөндөй азыр ар ким өзүнүн белек бешкектерин алуу менен алек. Бүгүнкү күндө канча үй бүлө чакырылды, кандай болду, эмне болду ошол жөнүндө? Бүгүнкү күнү биз негизи 150 болжолдоп чакырганбыз. Балким анан азыраак болду, балким көбүрөөк болду, бирок санаган жокпуз бул жерде. Бирок аябай кубануу менен алып атышат, мына силер өзүңөр көрүп аткандай эле жалаң жаш балдар менен келиптир. Кудайга шүгүр. Эң негизгиси ушул ушулар кубанса биздин кубанычыбыз ошо менен да. Мына айттын алдында турабыз дагы, кубаныч алдында бир майрамыбыз келет атат, мусулманчылыктын эң негизги майрамдарынын бирөөсү. Биз буга чейинки материалда Кемин шаарында таркатылган эркектердин бут кийиминин бүгүнкү калгандары дагы өз ээлерин табууда. Ар бириңиздерге дагы бир ирет рахмат. Анда дагы да болсо кайрымдуу инсандарды, кайрымдуу биздин боордошторду кайрымдуулукка чакырабыз. Келиңиздер, тапканыңыздардан бөлүшүңүздөр, садага кылыңыздар. Садага сизди кырсыктан коргойт. Бизде ушул Казакстандагы мекендештер ушул бизге 500дөн ашык мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай эле жапжаң бут кийимдерди салып жиберген. Ошолорду азыр муктаж адамдарга, бул жерге келген эркек кишилерге берилип жатат, таратылып жатат. Буюрсачы, мына ушул ботинкаларды акчасы кичинекей бир пенсия алган бир тууган. Бул пенсиясын тамагына жеткизе албай, ботинка алайынса ботинкага жетпейт, тамак алайынса тамакка жетпеген. Мына учурлары көп. Мына ушу сиздер көрүп турган мындай ботинкаларды биз мына Кайыштан жакшы Леондун ботинкалары. Эми буну биз берип мактаныш максатында эмес, үлгү болуш максатында ушундай иштерди жасоо аракетинде. Эми ушул бир туугандарыбыздын мына азыр муктаждыкта турган үй бүлөлөрдү мына ушундай ботинкалардын бир канчалаган ботинкалар келген. Буну зекети кылып чыгарган, Казакстандан жөнөткөн бир тууган. Үй бүлөңүзгө Аллах амандык берген болсун. Сиздин бир үй бүлө
бир үй бүлө канчалаган үй бүлөнү кубантып атат. Мындай жакшылык ишти ар бирибиз кылсак колубуздан келет. Аллах Таала ырыскысын берет экен. Кимдир бирөөгө мол кылып, көп кылып берет экен. Бирок ошол ырыскы кимдир бирөөлөрдүн муктажда турган бир туугандардын муктаждыгын чечүү максатында зекет деген бир моюнга милдет арткан экен. Ошо зекетинен берейин деген милдетин аткарган бир тууган рахмат. Эгерде ушундай милдетибизди ар бирибиз так туура аткарсак, биздин Кыргызстанда муктаж адам болбойт деп ойлойм. Алла ыраазы болсун. Мына азыр ушуларды берейли. Кана кимдер? Сиздики кайсы размер? Кана список менен чакырчы эми. Чолпонбай. Чолпонбай байке ким? Чолпонбай ким? Чолпонбай байке. Чолпонбай байке ким? Анан кийинки Тилек Анан кийинкини айтып берчи. Бакай 40 размер. Бакай ким? Бакай. Мына. Бакай бутка кийип көрчү. Кийип көрсөң. Мен муну список менен берилет. Ой, эжеке отур. Список бардыгы жазылган. Азыр мен эмес берем. Список менен жазылып чыккан. Эжеке, берде мындай эле турсаңыздар, мындай турсаңыздар. Бере керек. Жетет бардыгыңыздарга. Биринчи размер болчу. Бере керек туруңуздар. Ана нарагыраак эле турсаңыздар. Кана? Жок, байке азыр список менен чакырат берет ал. Список менен размерин жазалып атыр ошону. Анда размери бар, ошончо шашылбай эле мына размер. Мына кайсы размер экен? 40 экен. Мына болчу. Мына 41 экен болчу. Мен чакырбайсың мени. Сизби? Биринчи. Азыр эме. Сиз бул келет бекен, көрмүшсүз? 44 жок, 43 экен. Токтотор мен 42ден жазылгам. Эже отурсаңыз, эже отур. Дек список менен берилет, карайсыз. Ой, биягы список менен эже нары туруңуз. Азыр берем. О, чак бекен? 44да канчанчы размер балаңызды? 42 керек анда значит. 43 алып чыгып берилечи. Кубат дедизби? Мен мындайраак туруп мына. Жылдыз 42 да ала келчи, 42. Азыр алып чыгып берем. Мына азыр но ботинкалардын баары мына Лиондун ботинкалары өтө жакшы, Кудай буйрса. Мунун баары ушул кайрымдуу мекендештерден. Азат бекен, нон берсеңиз байкеге. Кана байке. Кийип көрүңүзчү сразу. Чак келсин анан. Мен азыр алып чыктырып берем деп өтүм. Мен азыр алып чыктырып берем азыр. Эжеке, шашылбай турсаңыз азыр берет. Сиздерге берейин деп атабыз да. Адилет деген ким? Бутуңузга чак бекен байке? Байке. Адилет деген ким? Токтоңуз. Кийиңиз. Жумуштары, ийгиликтери болсун. Бизден каларыбыз ушунча мына ушунча элдин батасын алып атат ушулар. Жумуштары жүрүшүп турсун, ар дайым жакшы жумуштар болсун. Рахмат. Зарина эже, могу жигит томсоруп калыптыр, ушул балага бир кийим берип койсун, пожалуйста. Эчтеке албай калдым. Bunu ecesi aldı. Ecesi Эже ушуга жетпей калыптыр. Ошол тапчыкаларды берген, кийимдерди берген байкелерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындан ары көптөн бери көпкө ушундай жардам берип турсун. Ушу мен да чоңойгондо силердей болуп, көп элдердин ак тилегин алып, силердей болгум келет. Чоңойгондо силерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Кудай буйрса сөзсүз ошол күнгө жетесиз. Бут кийимиңиздин жайын чоң эметсин, ата кылып эле. Кудайым буйрса келген аманат өз даректерине так жакшы жетип жатат. Кудайым буйруп, ар ким өзүнө тийиштүү товарын алып алып, акырындан үйлөрүнө шашкандар да көп. Биз жетишпей да калып жатабыз. Бул жакта абдан ыраазы болгон адамдардын эмоциялары абдан жакшы. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Сиздерде болгон кайрымдуу мекендештерибиз, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн жүзүнө жылмаюу тартылган мекендештер, сиздерге Аллах Таала чын дилинен ыраазы болсун. Ушул жөнөткөн бир туугандарга буну бир эле үй бүлө, эки эле үй бүлө, азыр бир канча үй бүлөнү кубантып атат. Эгерде ушундай көрүнүш биздин Кыргызстанда көп болсо, ар бир үй бүлө мисалы миллиондорду, миллиарддарды мекенибизден четке алып чыгып кетип аткандар, эгер ойлонсо алар Кыргызстанда канча үй бүлөнү үйлүү кылып коймок ал акча менен. Сиздер мынтип үй жайсыз жүрбөйт болчусуздар. Ошон үчүн туура түшүнүп, ошол балким бүгүнкү биздин бул кылган кадамдар ошолорго жетсе, балким алардын сезими ойгонуп,
ошондой миллион миллиарддарды ушундай сиздерге окшогон бир туугандарга жумшап калар. Кудай буйруса. Кыргызды кыргыз кыйынчылыкта таштабайт деген сезим аларда да ойгонуп, Кудай ыйман берип калар. Анан ошон үчүн жабыла бата кылып, ыйык күндө дуа кылайлы. Ушул жакырчылыктан чыгайлы, эч бир жан кыйналбасын, ооруган эне болбосун, көз жаш төкпөсүн деп, чогуу биргеликте ошол мына 2 үй бүлө жөнөттү. Ошол үй бүлөлөргө зекетин берген бир туугандарга бата тилек кылып, жалпы Кыргызстанга амандык тилеп коелу, Ана 10 миң туугандар болсо, ушу кийимди тапкен адамдарга бардыгыларга чоң рахмат айтабыз. Барлыгы ден соолук, үй бүлөсү менен ынтымакта болсун. Амин. Облак. Эже. Нелем ушу бизге ушу орозо айынын акырында берип аткан зекеттерине, ушу кийим-кече, бут кийим бергендерин, ушу тапкандарын тойлорго, жакшылыктарга буйрусун. Туткан орозолору кабыл кылсын Алла Таалам. Бардыгына ден соолук, үй бүлөсүнө тынчтык. Амин. Ушу азамат балама ушунчалык кубанып айтып кетер элем. Ушунча баягы бардык эле бизге окшогондор келет ушу жерге. Дайыма жакшылык ыроо болсун сенин дагы балам, сендей балдар көбөйө берсин. Азамат сага да рахмат, Алла разы болсун. Ушундай сага окшогон балдар көбүрөөк болсун. Аман бололу, ороз айтыбыз жакшы айткан болсун, жакшы жылдарда болсун. Казакстанда жөнөткөн бир туугандардын үйүнө амандык. Алла разы болсун. Кудайым жакшылыгын бере берсин, ошо азамат арышың кеңейе берсин, сенин турап жакшы балдар дагы көп Кыргызстанга жардам берип эртерээк байып кетели. Алла кабыл кылсын. Жакшы барыңыздар, өтүңүздөр. Рахмат сиздерге. Алдыңыздар барыңарга жетти. Кудай буйруса, мындай телелерден берилген мындай бир көгүлтүр экрандардан Кыргызстанда өнүп атат, өсүп атат. Бирибизге бири азайып, көрсөтүлбөй жалаң Кыргыздын ынтымагы, биримдиги. Эртеңки мындай жаш муунга үлгү болчу иштерибиз болсун, Кудай буйруса байке. Телевизоруңуз кут болсун. Рахмат. Азамат байке, сизге бир суроо. Бүгүнкү кийим-кечектен сырткары дагы кандай белек-бечкектер таркатылды? Бүгүн биз өтө кубанып, аябай сүйүнүп атабыз. Себеби бир адамга жакшылык кылып, анын жүзүнө жылмайып көрүү бул канчалык адамдын жүрөгүн толкуткан нерсе түшүнгөн адамдар үчүн. Бирок бул жерде биздин бүгүнкү жүздөгөн бир туугандарыбыз келип, кубанып сүйүнүп атат. Кийим-кечелер берилди. Мына бут кийимдер, шым, жана ишилип кийим-кечелер берилди. Андан тышкары мына телевизор берилип атат. Коляскалар, мисалы коляска жанагы берилген кызыл коляска. Бул 18 миң, жанагындай 22 миң сом турган коляскалар, 15 миң сомдук. Буну ала албай жаткан үй бүлөлөр бар, колуна көтөрүп жүрөт, ала албай. Ушундай, анан мына ушундай эле мондай инвалидский коляскалар бар. Ушундай коляскалар дагы берилип, бүгүн мына ушундай жылмаюу тартуулоо бул биздин фонддун башкы максатыбыз. Кудай буйруса, бул кылган жакшылыктарыбызга себепкер болуп, биз менен сооп табуу жолунда сапарлаш болгон, ишеним арткан, ишеним көрсөткөн мекендештерге Алла разы болсун. Зекетим деп зекетин берген, мына Лион ботинкаларын берген. Ошол эле жакшы кийимдерди алып келген Казакстандан, биздин мына базарлардан келип аткан бир туугандар, Новосибирскиден, Якутиядан келип атат, Иркутскиден келип атат жолдо Кудай буйруса. Сургуттан келип атат кийимдер. Бул кийимдердин баары бир кишинин кызыкчылыгы үчүн эмес. Бул канчалага муктаж үй бүлөнүн, мына ушундай кичинекей муктаждыкта турган үй бүлөнүн кызыкчылыгы, алардын жылмаюу үчүн келип атат буйруса. Аллах ушул жөнөткөн мекендештерге разы болгон болсун. Мындай жакшылыгыбыз көп болсун. Өзүңүздөр көрүп жаткандай эле бүгүн биз тагдыр сыноосуна кабылган, ошол эле учурда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга ыраазычылык, кубаныч тартуулоо максатында биздин мекендештерден берген белегин кайра өздөрүнө тапшыруу аземин өткөрүп, бардыгын ийгиликтүү жыйынтыктап алдык. Бардыгыңыздарга ушул кимде ким салым кошкон болсо, кимде ким сооп иштерди аткарган болсо, кимде ким садака берген болсо, Аллах Таалам бардык сооп иштериңиздерди кабыл кылсын дейлик. Сиздердей болгон инсандарыбыз көп болсун. Жана ошондой эле кайрымдуу коомдук фонду мындан дагы өмүрү узун болсун, ушинтип адамдарга кубаныч тартуулап, инсандарга, жалпы мусулмандарга кубаныч тартуулап, жашоосун жакшыртууга бирден бир себепчи болуп жүрө берелик. Келип атам. Биринчи келгенде балдарыма кийим-кече алып кеткем. Күйөөм бар, Кудайга шүгүр. Өпкө жагынан, анан эмесинен экинчи группа инвалид. Аябай арык күйөөм. Өзүм экинчи группада инвалидмин. 4 бир тууганмын.
бирөө чарчаган, апам бар, жалгыз апам. Атам камалып кеткен, мен төрөлгөндө. Анан ушу 5 балам менен күйөөмдүн тапкан акчасы квартирама жетпейт. Апам бир бөйрөк иштебейт. Эжем 3-тү төрөдү, 3 отан катарынан каза болду. Азыр 4-сүн төрөдү, бирөө каза болуп кече мечиттейлер садага кылып коюп беришти. Үйлөңүз, эжеке үйлөңүз, качча үйлөңүз. Өзүм эпилепсия менен 2-чи группада турам, башым ооруп, бир айда 3 жолу кармайт оорум. Квартирадан чыккыла дегенде хазайынма жалдырап, эже 2-чи эме кылбайбыз деп баягы ат энем келе турган жагы мен эле үйүм. Мен күйөөм эптеп кичине тыңыраак турат, бирок бир комнаталык эле үйдө турабыз тыгылып. Бүт бир тууганым 2 отең больницада азыр. Ошого мен кече мечитке чыккам садага сурап. Бүт эмес азыр дарыга да ошака акча таппай. Ошо күйөөмдөн сурасам да, күйөөм балдарым тамак ашынан эметпейт. Садиктегилер боор ооруп 2 баламды алышкан. 2 жыл болоюн деп калды, жардам болсун деп. Инвалид экес деп. Ошол биз ошол үйүбүз жок, апамдын үйү бар айылда. Бирок 2 комната, бирок 2ге бөлүнөйүн деп калган. Апам ар кимдин үйүндө жатып жүрөт. Апам аябай кыйналды. Эмеленке апам болот, мен балдарымды көргөн. Күйөөм Кудайга шүгүр иштейт. Ошол 5 балама жетпей атат. Турмушубуз аябай начар. Элдер квартирадан квартирага куушат. Көчпөгөн эмебиз калган жок. Азыр 2-чи эжем инвалид, эжем гаражда жашайт. Азыр чыкса баласын кайка алып барам деп отурам. 6-чы роддомдо. Биздин жашообуз аябай начар. Токтогул районунан болобуз, Куйбышев айылынан. Тайкелерим бар, бирок алар өз окатын өзү кылат. Жалгыз апам бар. Бүт кийим кечемди карызга батып бизге алып берип турат. Канча балаңыз бар дедиңиз? 5 балам бар. 5 балаңыз бар. Мына салам алейкум, урматтуу бир тууган. Бүгүнкү күндө мындай көрүнүш жүрөк оорута турган көйгөйлүү маселе, көйгөйлүү көрүнүш болуп турат. Мына азыр ушул турган эжекемди бул жерде кийим таратуу аракетин жасап жатсак, эшикте бирөө кулап жатат деди. Эшикке чыксак, бул эжекебиз жерде онап жатат. Мен бул жерден айтайын дегеним, бул эжекенин жүрөгүндөгү, жан дүйнөсүндөгү жабыркаган дарты сырттан көрүнбөгөнү менен ичинде бул көрүнүп турат. Анан ошон үчүн мына 5 баланы аяп, эне ооруп аткан энесин аяп, кыйналып аткан бир тууганын аяп, эмне кыларын билбей көчөдө көз жашын төгүп жүргөн мындай кыргыздын энелери чекеден чыгат. Бирок чекеден чыгат. Мечиттердин алдында кайырчы болгон ким болду? Кыргыз болду. Бүгүнкү күнү мечиттердин алдында, базарлардын алдында, бардыгы жерлерде көчөдө 70ке чыккан аксакалын жайкалткан аталар жүрөт кайрытылып. Ошон үчүн ушундай көз жаш төккөн энеге ким күнөөлүү? Бүгүнкү күндө аттын үстүндө ээр токумда отурган эрлер күнөөлүү. Эр жигиттер күнөөлүү. Ошон үчүн буга мен күнөөлүмүн. Эгер көрүп жаткан болсоңуз, кыргыз болуп, ошол ээрде отурган сиз күнөөлүүсүз. Урматтуу бир тууган, мына ушул бүгүн бизде атка минер аталар отурат. Ат тизгин кармаган агалар отурат. Бирок миллиондорду, миллиардтарды чапчып, мекенден четке чыгарып кеткендигиңер үчүн бүгүн болбосо адамдын сотунан жооп бербесеңер, Аллахтын сотунан эч ким эч жакка качып кутула албайт. Эгерде мен ойлойм ошол миллиондор мына ушул көз жаш төккөн кыргыздын маңдай теринен болгон акчасы, байлыгын сатып, бүгүн силер бир үй бүлөнүн кызыкчылыгына жумшап жатасыңар. Бирок Кудайдан коркуу бул зарыл болгон нерсе. Мына 5 баласы менен каяка барарын билбей жүрөт. Бирок андай миллиондун чекесин гана кертип, садака, зекет катары бир берип койсо, мындай үй бүлөнүн канчасын камтымак жана анча миллиардтарга. Ошон үчүн биздин колдон эмне келет? Бизде андай миллиардтар жок. Андай миллиондор жок бизде. Бирок биздин байлыгыбыз, акчабыз жок болсо дагы кыргыздын ата сөзүнө моюн сунуп жашайбыз. Акчасы жок кедей эмес, максаты жок кедей деген. Бизде максат бар. Миллиардтар, миллиондор болбосо дагы. Бирок жүрөгүбүздө кичинеке болсо да намысыбыз бар. Кыргыз деп соккон кичинеке жалындуу жүрөк бар. Мындай кыргыздын энелерин биз ыйлатпаганга аракет кылабыз. Бүгүн алыбыз жетпей турган нерсеге эртең жетип калар. Бирок эртең жеткиче биз сабыр тилейбиз бир туугандарыбызга.
амандык тилейбиз. Эртең Кудай буйрса биз күчкө толуп, колубуздан бир иш келсе, бир туугандарыбызды өз энебиздей, эжебиздей көрүп, үстүнө үй салып бергенге биз толук аракет кылабыз, Кудай буйрса. Бирок ал күнгө чейин күн көрүш керек болуп турат. Квартплатасын төлөй албай, көчөгө 5 баласы менен чыгарып койгонду ар кимибиз өзүбүзгө коюп көрөйлү. Мен 5 бала менен көчөдө калып калсам, сиз көрүп турган бир туугандар өзүбүздөй көрөйлү. Ошон үчүн эжеке, сиз ыйлабаңыздар. Кайрат кылып, сабыр кылып, чыдамкайлыкта болойлу. Кыргыз түтөгөн сайын күчөгөн элбиз. Биз аракет кылабыз, Кудай буйрса. Анан квартплатаңыз жана 5000 сом дедиңизби? Ошол 5000 сомду мына биз квартплатаңызды төлөп, эме кылып беребиз, застап. Анан продукт маселеңиз кандай болуп атат? Мен күйөөм өзү Шведияда иштейт, өп көзүнөн оорукчан. Алда экинчи группа, мен да экинчи группа. Сиз бул жерден келип кийим алып турасызбы? Мен ушу менен экинчи жолу келем. Сиз экинчи эмес, дайыма келип алып туруңуз. Эшик ачык. Мен мына балдарга дайындап коем. Келесиз, кийим кечен алып турасыз. Мен элдерден жардам келип атат. Кичинекей комнатада турам балдарым менен. Күйөөм тапкан акча садикке садага мен балдарымды алган, шапкасы жок, төлөп атам. Анан ушу кичинекей ушу 5 балам күйөөм эле багат. Бизде болгон иштеген акчасы эч нерсеге жетпейт. Өзүм күйөөм экинчи группа, өзүм экинчи группамын. Ушундай мына көрүнүштү көрүп туруп, көз көрүнүштү көрүп. Атам камалып кеткен. Бир тууганым бар. Мына ушундай көрүнүштү көрүп туруп, ар бир кыргыз ойлонуш керек деп ойлойм. Бүгүн көз жашын төккөн кыргыз күн сана өсүп баратат. Өркүндө өсүштүн ордунда көз жаш төккөн өсүп баратат. Ошол миллиондорду, миллиардтарды жеп, миллион аталган биздин агаларыбыз, аталарыбыз Кудай алдында жооп берериңерди унутпагыла. Элдин ырыскысын талап жеп, кемиргенден Кудайдан корккула. Ошон үчүн Кудайдан коркуп, бул 3 күндүк өмүрдө өскө-мөчкө гүл тартыштан Кудайдан коркойлу. Кудайдан коркойлу. Аллах Таала ырыскыны берет экен. Бирок берген ырыскы эл үчүн, мекен үчүн сарпталыш керек экен. Бирок ошол миллиондор эртең же бүгүн өтсөң дүйнөдөн, бүгүн өтсөңүздөр дүйнөдөн, биз өтсөк дүйнөдөн, артта каларын акылыбыз жетет. Бирок жети баштуу ажыдарга айланбай, мекенди ойлойлу, элибизди сүйөйлү, мекенибизди сүйүүгө чакырам. Мындай бир тууганыбыздын көз жашын сүртүүгө чакырам. Урматтуу бир тууган, орозонун ыйык күндөрүндө турабыз. Эгерде менден катуу сүйлөгөн болсом, кечирим сурайм. Бирок мен чындыкты айтып жатам. Мен көз менен көрүп бир ушак айткан жокмун. Көз менен көрсөтүп, сиздерге жөн гана элдин үнүн, ыйын жеткизип коюу максатында гана айтып жатам. Ошон үчүн чындыкты чылап ичсең таттуу болот деген. Чыдап уксаң ачуу болот деген. Чыдап угайлы. Чылап туруп ичейли, таттуулугун татайлы. Чындыкты чыркыратып тебелеп көмүскөгө көмүп койбой, Кудайдан коркуп жашаганга гана чакырам. Менин апамдын жалгыз үйү бар, бирок биздин үйүбүз бар, бирок мен үйгө бара албай мечитке чыгат эле эмесмин. Болгону бир тууганым экинчи группа ооруп, 3 баласынан каза болуп калган сөзүн аман калсын деп мен күйөөмдөн жалтырап сурап 4 баламды алып Центральный мечитке чыктым, 2000 сом таптым, кече дары-дармегин алып барып бердим. Мен айла жоктон келип атам, апамдын бир бөйрөгү иштебейт. Ал болсо биздин кийим кечебизге айылда күйөөм иштейт, Кудайга шүгүр, бирок жетпейт. Бул кызыңызбы? Кызым бүт тиякта турат, жолдо 5 балам бар. Анан жашоо ушундай экен, мен сурабайт элем, болгону квартирада турам. Күйөөм тапкан эчтекеге жетпейт, өзү кулагы укпайт, өкпөдөн ооруйт. Эжеке. Ошол эле оор жумушта иштеп жүрөт. Буйруса баары жакшы болот, эжеке. Аллах мээримдүү зат. Жараткан Аллах мээримдүү, эжеке. Сиз мени угуңуз. Жараткан Аллахчы бизди жоктон бар кылган. Бар нерсеге жеткизип коюш Кудай үчүн кыйынга турбайт. Бир аз сабыр кылайлы, Аллахтан үмүт кылайлы, дуа кылайлы, Кудай буйрса, эжеке. Кудай берет. Аллах мээримдүү да, энеңерден дагы мээримдүүмүн деген. Кудай буйрса баары жакшы болот, эжеке. Бердиңерби эжеке? Бүт кийимдер барбы? Жок, Женский жок. Мага кошуна колоңдор. Ар ким жардам берет. Ага деле Кудайга шүгүр. Телевизорду алып келип беришти. Күйөөм эптеп таап келет. Кызым эмчегимден сүт чыкпастан сатып берем сүттөрдү. Азыр кечке ыйлагандан кыжалат болуп, өзүмдү кармай албай калдым. Эртең мен кармамайсын ичпей келгем. Жүрүңүз эчке, сабыр кылсаң эле. Машинага отуруңуз. Стоюн, жүрүңүз. Ардактуу көрүүчүм, сүйүктүү көрүүчүм.
өзүңүздөр көп болгондой эле бүгүн канчалаган миңдеген жүздөгөн адамдардын жүзүнө жылмайып тартууладыңыздар, жүрөктөрүн кубандыңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Бул жанында турган кыз ушу Казакстан коңшу биздин боордошторубуз экен. Казакстандан ушул өзүнүн ата энеси менен биргеликте ошол эки үй бүлөнүн бири ушул үй бүлө экен. Келип бизге кийим кечегин алып келип бериптир. Сиздерге өзү сүйлөйм деп турат. Кел биздин кыргыз элине кандай сөздөрдү айтасың? Бар жагы тынчылык болсун, оорубай эле жүрө берсин ата энелер, чоң балдар, кыздар болсун. Чоң рахмат. Сен да чоң кыз бол, өмүрлүү бол, Сиздерге үй бүлөңүздөргө Кудайым бакыт, ынтымак, анан ырашкерлик берсин, Чоң рахмат. Бүгүн биз тапканыбызга, жегенибизге, ичкенибизге, кийген кийимибизге ыраазы болбой, баланчаныкы меникинен да сонун экен, муну кийбейм, муну албайм деген ар бир үчүнчү үй бүлө бул нерсени айтат. Тигил телефон көтөрөм, бул телефон көтөрөм деп. Бүгүнкү биздин сюжетке күбө болгондон кийин ар бириңиздер тобо деген, шүгүр деген нерсени айтып, Кудайга бүгүнкү жашап жаткан күнүңүзгө миң мертебе шүгүр кылып, жүрөгүңүзгө хидаят салып, дагы жумшарат деген